Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кичинекей жардамчы. Сабагыбыздын максаты силер кичинекей жардамчы деген тема менен таанышасыңар. Ата-энеңерге жардам берүүгө көнүгөсүңөр. Башкалардын эмгегин баалай билүүгө тарбияланасыңар. Анда эмесе биринчи сүрөттөргө көңүл бурабыз. Биринчи сүрөттү карайбыз. Сүрөттө бала идиш жууп жатат, Ал апасынын кичинекей жардамчысы экен. Экинчи сүрөттү карайбыз. Ким эмне кылып жатат, балдар? Кыз полду сүртүп жатат, Демек, бул кыз дагы апасынын жардамчысы экен. Апасы башка жумуш аткаратканда, уул кыздары үй жумуштарына жардам берип жатышат, балдар. Эми биринчи көнүгүүнү карайбыз. Текстти көркөм окугула. Келгиле, чогуу окуйлу. Менин атым Айсулуу. 8 жаштамын. Биринчи класста окуймун. Үйдө апама жардам берем. Үй жыйнайм, идиш жууйм. Дагы бир сыйра кайталап окуйлу. Менин атым Айсулуу. 8 жаштамын. Биринчи класста окуймун. Үйдө апама жардам берем. Үй жыйнайм, идиш жууйм. Кана балдар, ким экен кыздын аты? Айсулуу экен, Ал канча жашта экен? Туура, ал 8 жашта. Канчанчы класста окуйт экен? Биринчи класста окуйт экен, Бош убактысында кимге жардам берет экен? Апасына. Туура, балдар. Ал бош убактысында үй жыйнап, идиш жууп, апасына жардам берет экен, Эми төмөндөгү сүрөткө көңүл бурабыз. Бул сүрөттө бир үй бүлө тартылган, балдар. Алар эмне кылып жатышат? Алар үй жумуштарын аткарып жатышат. Алардын сүйүктүү жаныбары кайсы жаныбар бар экен, балдар? Туура, ит бар экен, Ит бул үй жаныбары, Үй бүлө эмне иш аткарып жатышат? Үй бүлө кородогу жумуштарын аткарып жатышат. Туура, балдар. Анда эмесе экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Суроолорго жооп бергиле. Сенин атың ким? Канчанчы класста окуйсуң? Үйдө апаңа жардам бересиңби? Ооба, балдар. Бул суроолорго жоопторду апаларыбызга жооп беребиз. Кийинки табышмактарга көңүл бурабыз. Жаркыраган кашкабаш жаралгандан ашкамаш. Дагы бир сыйра кайталайм. Жаркыраган кашкабаш жаралгандан ашкамаш. Бул эмне болду экен, балдар? Аябай жаркырайт экен. Кана 5 тамгадан турат экен. Баш тамгасы да К, акыркы тамгасы да К экен, Туура, балдар, бул кашык. Өзү бир, көзү миң. Бул эмне болду экен, балдар? Өзү бир, көзү миң. Туура, балдар, бул элек. Кийинки табышмагыбыз. Кулагы бар, башы жок, курсагы бар, чачы жок. Дагы бир сыйра кайталайм. Кулагы бар, башы жок, курсагы бар, чачы жок. Балдар, эмненин кулагы бар, анан курсагы бар дагы чачы жок? Туура, казан, Казан деген сөз канча тамгадан турат, балдар? Туура, 5 тамгадан турат, Кийинки үйгө тапшырма. Тексттин аягындагы ырга көңүл бурабыз. 64-бетте жазылган. Баарыбыз ушуларды жаттайбыз. Алгач биз чогуу окуп алалы. Жардамчы кыз Айсулуу үйдү жыйнайт, идиш жууйт. Дайым сылык, таптаза, мектепте да жакшы окуйт. Дагы чогуу окуйлу. Жардамчы кыз Айсулуу үйдү жыйнайт, идиш жууйт. Дайым сылык, таптаза, мектепте да жакшы окуйт. Анда эмесе, балдар, ушуларды жаттап Google класстан жөнөтөсүңөр. Сак саламатта болгула.